каражаттарын көбөйтүү мисалы үчүн ошол эле күн караманын же болбосо кант кызылчасынын маселени чечип бере алабы? Кийинки жылы кымбатчылык болбойт деп кепилдик бере алабы ушулар? Негизгиси мындай да, биз ички өндүрүмдүүлүктү кайра иштетүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көтөрүшүбүз керек. Ал көтөрүү маселеси бүгүнкү күндө ошо фермерлерге ишеним бериш керек. Мынча баадан алабыз депчи. Азыркы кант кызылчасы эмне үчүн аз өндүрүлөт дегенде, анткени дегенде ошо кайра иштетүүчү биздин ишканалар абдан төмөн баада алып жатышат да, дыйкандарданчы. Анан эгер биздин министрлик айтса, мына мынчадан ылдый биз сатып албайбыз, эгер сатып ала турган болсо кайра иштетүүчү кант компаниясы, анда мамлекет ошого өкмөт компенсациясын бериш керек да. Бул бир ыкма. Экинчи ыкма, сырттан келген даяр кумшекерлерге кандайдыр бир квота коюлуп, же болбосо кошумча бир бажы төлөмдөр киргизилсе, бул протекционизм болуп калат да. Бирок ошондо ички өндүрүүчүгө дагы бир колдоо болмок да. Бизде ички өндүрүүчүлөргө багы душмандай мамиле болуп калды да. Ошондой саясат жүрүп атпайбы? Кыргызстанда багы аткезчилик, баягы Орусиядан, ошол эле Белоруссиядан келген даяр продуктка эч кандай мындай кандайдыр бир бөгөт чаралары же болбосо коргоо чаралары, ошолордон тышкы импортерлордон коргоо чаралары көрүнбөй эле келет да бүгүнкү күндөчү. Кыргызстан 30 жылдан бери мындай пассивдүү ачылган эшиктей сымал да, каалаган кирип чыга берет да. Мындай жигердүү иштеген экономикалык саясат жок да. Мисалы үчүн Айыл чарба министрлиги бирди айтат, ошол эле кезде экономика жана каржы министрлиги экинчини айтат. Ишке ашырганы бажы кызматы үчүнчү нерсе кылат. Ал жерде багы жанандай багы айкы-тайкы болуп, мындай бүдөмүк болуп атат да. Бир централдуу бир мындай бир 5 жылга койгон план менен иштеген бизде өкмөт жок. 30 жылдан бери. Өкмөт жыл сайын алмашат. Министрлер жарым жыл сайын алмашып атат. Бул туруксуздуктун айынан эртеңки күндө ошого жөнөкөй дыйканга мындай кепилдик жок да. Мен буну өндүрсөм, мынчасын өндүрсөм, мынчага сатат экенмин деген кампа аркылуу мындай уюштуруу иштери кыла албайт да. Анан кийин азыр күйүүчү майларга баа өсүп атат. Бул деген ошого өкмөттүн алсыздыгы да. Мисалы үчүн өкмөттүн эң негизги маселеси баанын арзан кылып бериши эмес, баанын туруктуу кылып бериши. Анын өсүшүнө кандайдыр бир ушу саясаттын, соода саясатын, инвестициялык саясатын, айыл чарба саясатын баарын бир мындай бир ордуна коюп иштетиш керек да. 5 жылдык программа менен. Бизде болсо жерекке каршы биз ушу эл өзү менен өзү алек. Жанагындай лизинг дейбиз, жеңилтилген кредиттерди дейбиз. Бирок бизде мындай алдагы мындай кичине ачык айкын болбой атат да. Анткени дегенде жеңилтилген кредиттерди карасак, көбүнчө ошо кредиттердин көбү бул соодага кеткен кредиттер экен да. Калгандары болсо жанагы бүгүнкү керектүү нерсе, ГСМге, тиги буга кеткен акчалар экен да. Мындай кооперативтерди өнүктүрүү, биригүүгө чакырган, үндөгөн, чоң мындай чарбаларды түзгөнгө шарттаган кредиттер жок эсе. Анткени дегенде бизде чоң чарба болгондо гана ошондо биз деген бияктагы тамак аш коопсуздугун да беките алабыз, экспортко да чыга алабыз. Анан ошого чоң чарбалар анан инвестиция тартканга дагы мүмкүнчүлүк түзмөк. Инвестиция тартыш үчүн бизде айтып атпаймынбы, мындай чоң ишканалар болуш керек, улуттук корпорациялар болуш керек. Анан бирин серин, экин жарым-жартылай мындай көмүскөдө болгон иштеген бул эми андайга ишенбейт да, инвесторлор келбейт да. Дагы бир маселеде бүгүн айтылды, таңсыктык жаралбашы үчүн кум шекер менен суу майды сыртка чыгарууга тыюу салынды деп. Буга чейин бирок жана күйүүчү майлоочу каражаттарды да сыртка чыгарууга тыюу салынган. Бирок бензиндин, дизелдин баасы биз көргөндөй күндөн күнгө эле өсүп бара жатат да. Ушул ыкма канчалык иштейт бүгүнкү
мындай да, мен элге түшүнүктүү болуш үчүн айтып коеюн, баягы өрт өчүргүч бар го, баягы өрт жалындап атса, ошо күйгөн жерине барып өчүргөн да, бул ошондой иш чара болду да. Башка аргасыз да, башка иш алган. Бирок биз деген башка нерсени унутуп атабыз, аткезчилик. Бул чектөөнү киргизгени менен деле мурун деле аткезчилик менен чыгарып реэкспорт кылып жүрүшкөн. Анан мен ошону айтып атпаймынбы, бизде бул көмүскө экономикада көлөмү чоң болгондуктан мамлекет дагы өзүнүн мындай программасын иштеп, адрестүү жардам бере албай атат. Анткен дегенде алар майда кичинекей жарыкка чыгып иштегенден коркот, коррупцияга бир мындай мамилелери бар. Ошон үчүн багы мамлекет тараптан дагы алгылыктуу жардам көрсөтүлбөй атат. Ошол эле кезде бизнес тараптан алар дагы багы алгылыктуу иштей албай атат. Анткен дегенде арасында жанандай англисче айтканда free riders деген бар да. Багы билетин төлөбөй автобуста түшүп жүргөндөр бар да. Алар багы ушу ар кандай схемалар менен иштеп көнүп калган да. Анан мен ушу иш чараны айтат элем, бул аргасыздын иш чарасы, бул толугу менен жарым-жартылай эле болот да. Бул деген багы комплекстүү иш жүргүзүш үчүн ал айтып атпаймынбы, биринчи туруктуулук керек, экинчиден жанагындай программаны ишке ашырган компетенттүү кадрлар керек. Үчүнчүдөн албетте соода алакасын жүргүзүүдө бул аябай абдан зор маанилүү бизде мындай функция да. Соода саясатын жүргүзгөн мындай алгылыктуу институт жок Кыргызстанда бүгүнкү күндөчү. Ошо коңшу мамлекеттер менен мамиле түзгөндү үйрөнүп алган жокпуз 30 жылдан бери. Мына Кытайды айталы. Кытайдан мына эмне кирип атат, биз мындай контрол кыла албай атабыз. Анткени институттар алсыз да. Бирок биз ошо Кытай менен эсептешип туура иштегенди, алака түзгөндү үйрөнсөк, Кытай дүйнөдө экинчи экономика. 26-жыл, 27-жылга карата дүйнөдөгү биринчи экономика чыгат экен. Анан ушундай жакынкы кошунада болуп туруп, биз мындай дипломатикалык экономиканы өнүктүрө албай атсак, бул деген багы кичине уятка жакын нерсе да булчу. Анан экинчи экономикалык стратегияга мааниге ээ приоритеттүү бул Ташкент, Узбекистан. Ошолор менен дагы соода мамилени түзгөндү үйрөнүшүбүз керек. Ошол эле кумшекер болобу, кант болобу, суу-май болобу, ошол боюнча биз чогуу иштерди алып барсак болот. Алардан, например, багы чийки заттарды алып келип, биякта кайра иштетсек болот. Ал жак менен мисалы үчүн чогуу чек арада болобу, бир өндүрүш аймактарын өнүктүрсөк болот. Азыр болсо багы демаркация кылабыз, делимитация кылабыз деп атпайбы? Бул эми багы биринчи эле гана тепкич. Ошо тезирээк жүрсүн деп атабыз. Демаркациядан кийин, анан мындай чек ара билингенден кийин, bundan кийин анан сиз менен багы мамиле алака түзгөнгө жол ачылат да. Анткени билебиз ким кайсы жерде жашайт. Анан ошонун ортосунда бир өндүрүштүк аймак ачканга мүмкүнчүлүк туулат. Мына айтайын, Түндүк менен Түштүк Кореянын ортосунда дүйнөдө эң катуу корголгон чек арада 100 миллиондук продукция чыгарган, ички дүң продукциясы $100 миллион тете экономикалык аймак иштейт. Технологиялар Түштүк Кореядан, инвестициялар, жабдыктар, жумуш күчү болсо Түндүк Кореядан да. Менин маалыматым боюнча ошондой иштейт өндүрүш аймагы. Анан кирип чыгып атканда албетте багы контрол менен өтөт, көзөмөл менен. Бирок багы ал мындай жарым-жартылай милитаристик өндүрүш аймагы да. Биз болсо мына алака түзөлү келгиле чогуу иштейли деп атабыз. Мен 2014-жылдагы буну айттым эле, мени багы кичине туура эмес багы фантастика сыяктуу азыр деле угулуп жүрөт. Бирок бул деле маселе азыркы күнгө чейин актуалдуу. ЕАЭПтин алкагында ЕАЭПтин 3-чү чектеш мамлекеттер менен болгон ушундай аймактарды өнүктүрүшүбүз зарыл эле да. Илей электе мына эркин экономикалык аймак зона 100 гектардык турат, бош. Таптала, бош. Ошо Белоруссиянын, Россиянын, Казакстандын капиталын тартып, ошол жерде жумуш ордундан ачсак болот да. Кыла турган нерсе көп. Бут кийимден баштап баш кийимге чейин чыгарсак болот. Элге тиричиликке күнүмдүк нерсе керек да. Ошо Тажикстан менен чектеш болот. Экинчи Өзбекстан менен чектеш, Кытай менен чектеш. Ошо ЕАЭПтин өндүрүш аймактарын чектеш 3-чү мамлекеттер менен өнүктүрсөк, багы
жалпы ИАЭПтин экспорттук жөндөмдүүлүгү да көтөрүлмөк. Анан ошол эле Пакистан, ошол эле Тажикстан, ошол эле Өзбекстан, Түркменистанга чейин алып барып сатсак болот эле да. Анан бул экономикалык бирикме дегенибиз менен чынында интеграция болбой жатпайбы? Биз деген мамлекеттердин кызыкчылыгы корголот, экинчилердики болсо. Ошол эле Казакстан каалаган убакта жаап койчу, 700 машина туруп калчу чек арада. Анан бул багы мындай биздин кадрлардын жөндөмдүүлүгү болот ата. Алар багы ошо Москвада барганда ИАЭПтин комиссиясында өзүнүн талабын коргоп, талабын талашкан кадрлар болбой атат да. Коркок, айдама, жетелеме кадрлар барып ошол жакта иштейт. Евразиялык экономикалык комиссияда ошо Москвада мен тааныштарым айтып берет. Биз кат жөнөтөбүз дейт Бишкекке. 2 жумалап, 3 жумалап жооп бербейсиңер дейт. Бул эмне деген нерсе? Силер мамлекетиңер кандай деп таң калышат да. Ошол эле Казакстандан, ошол эле Армениядан, Белоруссиядан барган жанагындай комиссияда окот, жумуш, иш топтору барып кадимкидей талашышат. Биз мондай кылайлы, мындай кылайлы деп. Анан кийин кайра дем алууга кетишет дейт, стратегияларын, тактикаларын эметишет дейт. Кадимкидей мындай багы экономикалык кызыкчылыктарын, улуттук кызыкчылыктарын коргой алгандай алгылыктуу кадрлар иштейт да. Сүйлөө жөндөмдүгү бар, ойлоо, анализ деген жөндөмдүүлүгү бар. Багы жалпы мамлекеттин 5 жылдык стратегиясын, программасын кабыл алган, түшүнгөн кадрлар барып иштейт да. А бизде болсо жылдан жылга алмашып атып, алар багы жөн эле унчукпай эле балыктай болуп отуруп беришет дейт да. Рахмат чоң. Рахмат. Сиздин номериңизди жазып алайынбы? Келечекте неме турганга.